Ömürümüzdün köpü ketip azı kaldı. Tağırınganга atabızdın başı barбы? Az ömürde түшүнүшүп жашайлычы. Ачкылачы о туугандар, кабак кашың алды. Таарыныч деген бул жаман адамды салат кайгыга, таарыныч деген сөзүмдү ташбанан кылып салгыла. Келечегиңер алдыда кенен жол менен баргыла, кечирип кой деген сөз мааниси өтө терең сөз, кечикпей жаттап алгыла. Таарынсаң таласка бар. Таластыктар менен бирге 4 ай жүрүп таалим ал. Таластыктар эки сөзүнүн биринде энеңди деп сүйлөп, таарынычыңдын ташталканын чыгарат. 4 ай жүргөн соң таарынычың Ташкентке кетет, таарынган адам максатына жетет. Эки жаман таарынышса амандашпайт, эки жакшы таарынышса жамандашпайт. Жакшы адам таарынганды жамандабайт жана жамандашпайт. Жаман адам таарынса амандашпайт. Салам айтсаң алек албайт, сүйлөсөң сөзүнө жооп бербейт. Жаман адамдын таарынганы сүйлөп туруучу дудукка, угуп туруучу дүлөйгө айланып калат. Дубана таарынса куржунуна зыян. Таарынган адам сөзсүз өзүнүн кебирүүлүшүнөн калат, жакшы неаматтардан, жакшылыктардан калат. Таарынган адам таарынчага көп зыяндарды келтирет. Жаманга жалынба, жакшыга таарынба. Жакшы адам кээде калемпирди ачык кылып, катаңды көзүңө сайып айтат. Ошондуктан жакшы адамдын сөздөрүнө эч качан таарынбай, жаманга жалынбай жашашыбыз керек. Кимдер таарынат? Таарынган ишке чабал адам. Ишке чабал адам тагдырына таарынат. Болумсуздун белгиси болбогон сөзгө таарынат, акылсыздын белгиси аксымданып чабынат. Таарыныч айбандык сыпат эмес, адамдык сыпат. Бирок адамдагы жаман сыпат. О тууганым, ушу таарыныч деген сыпат ар бирибизде болушу мүмкүн. Таарыныч деген сыпаттан алыс болуп, ушундан кутулууга аракет кылып күрөшүбүз керек. Жакшы сыпатты өзүбүзгө алууга умтулуубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте мусулман адамга 3 күндөн ашык таарынып жүрүү адал эмес дейт. 1 күн, 2 күн таарындың, бирок 3-үнчү күн саламдашып сүйлөшүү керек. Эгер 3 күндөн ашык таарынышып жүрсөң, арам ишти кылып койгон болосуң. Башка хадисте 1 жыл бою таарынып жүргөн адам адамды өлтүргөндөй күнөө алат дейт. Адамды өлтүрүп коюу кандай чоң күнөө. Бирок ушу таарынышып жүрүп, жылдап таарынышып жүрсөң, адамды өлтүргөндөй күнөөкөр болуп калат экенсиң.